Ушул күндөрү Бишкекте патрулдук милиция кызматкерлери маршруттуу кичи автобустар катышкан авариялардан улам коомдук транспорт деген аталышта рейд өткөрүүдө. Рейд 26-сынан 30-сентябрга дейин уланат. Анда кичи автобустардын техникалык абалы, жүргүнчүлөргө түзүлгөн шарттар жана тийиштүү документтер каралып, талапка жооп бербегендер каттамдан алынат. Эске салсак, өткөн аптада Бишкекте жүрүп бара жаткан кичи автобус эшиги ачылып кетип, андан кулап түшкөн 37 жаштагы аялдын сол колун билегинен кесип салууга туура келген. Коомдук транспорттагы коопсуздук абалына кабарчыбыз сар эсеп салат. Жол кырсыктан жабыркаган Токтокан Райымбекованын саламаттыгын чыңдоо үчүн 6 айдан 1,5 жылга чейинки убакыт керек. Эске салсак, 22 сентябрь күнү жүргүнчү ташыган маршруттук такси Шабдан Баатыр көчөсүндө жол кырсыкка кабылып, кесепетинде 10го жакын жүргүнчү ар кандай оор жаракаттарды алышкан. Алардын арасында Токтокан айымдагы болгон. Бардыгынан өкүнүчтүүсү, ал бүгүн бир колунан ажырап отурат. Үчөөсүнүн бирөөсү реанимация бөлүмүнө жаткызылган. Реанимация бөлүмүнө жаткызылган оорунун акыбалы оор болуп, сразу операционный блокко көтөрүлүп, операция убагында жанагындай чоң сосудтардын баары айрылгандыктан колун кескенге туура келген. Колдун ийин сөөгүнөн ампутация жасашкан. Биздин хирургтар менен сосудистый хирургтар чогуу. Ошол күнү каргашалуу окуяга кабылган маршруттун айдоочусу 28 жаштагы Назарбек Омурканов болгон. Жаш айдоочу рулду башкара албай калып, унаада бара жаткан жүргүнчүлөрдүн өмүрлөрүнө кооптуу абал жараткан. Окуя болгон соң айдоочу убактылуу кармоочу жайга жеткизилген. Учурда тергөө иштери башталды. Бул айдоочу, маршрутканы айдоочу адам кармалып келип, эмеге 94 уголовно-процессуальный кодекстин 94-биринеси менен 2 жака камалган ВСК. Андан кийин Свердлов соттун чечими менен ал 2 айга камакка алынды. Баш чарасын тергөөгө тегенеге СИЗО бирге тергөө абагына кармалып, бүгүнкү күндө тергөө иштери, амалдары жүрүп жатат. Айдоочулардын жол эрежесине кайдыгер мамиле кылышкандарынан улам ондогон жүргүнчүлөр бүгүнкү күнү жапа чегип отурушат. Айтсак, алардын арасында канчалары майып болуп, атүгүл жаш өмүрлөр дагы кыйылгандары канча. Ал эми маршруттук унааларды троллейбустарга жана автобустарга алмаштыруу үчүн убакыт керек дейт мэриянын өкүлү. Сырттан дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Сырттан келгиле туруп, баягы өзүбүздүн инвесторлор эмес, сырт жактан да келгиле, биз силерге шарт түзүп беребиз деп атабыз. Азыр мынакей орун беребиз. Автобустар менен силер келсеңер, СТО курганга биз жер беребиз деген маселелер чечилип атат да. Буйруса, мынакей ушул 2-3 жылдын ичинде мындай тез арада болбой турган иш бул. Анан кийин ушул 2-3 жылдын ичинде которулат да. Учурда патрулдук милиция кала ичиндеги маршруттарды текшерүүгө алды. Иш-чаранын жүрүшүндө документтери туура эмес же болбосо жол эрежелерин сактабаган айдоочулар айыпка тартылышат. Мындай рейдтер бир жолу эмес, убакыт сайын өткөрүлүп турат. Анткени менен айдоочулар дагы да жол эрежесин бузуп жатышкандары өкүндүрөт.